Саламатсыңарбы окуучулар? 7-класстын алгебра предметине арналган кезектеги телесабакты баштайбыз. Бизге буга чейинки түшүнүктөрдөн сандар чоңдугу, өзгөрмөлөр жана даражалар чоңдуктарын жакшы билебиз. Жана алардын көбөйтүндүсү бизге жаңы математикалык түшүнүккө жетелейт. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир мүчө жана анын стандарттуу түрү, бир мүчөлөрдү көбөйтүү, бир мүчөнү даражага көтөрүү. Сабактын максаты бир мүчө жана анын стандарттуу түрү менен таанышасыңар, бир мүчөнүн коэффициентин жана даражасын аныктай аласыңар, бир мүчөлөрдү көбөйтүүгө, бир мүчөнү даражага көтөрүүгө көнүгөсүңөр. Демек балдар, биз адегенде бир мүчө түшүнүгүн аныктап алалы. Сандардын, өзгөрмөлөрдүн, даражалардын көбөйтүндүсү бизге бир мүчө түшүнүгүн берет. Кайталайм. Сандардын, өзгөрмөлөрдүн, даражалардын көбөйтүндүсү түрүндө жазылган туюнтма бир мүчө түшүнүгүнө алып келет. Ошондой эле бул үч чоңдуктун өздөрү дагы бир мүчөлөр болушат. Маселен, сандар, өзгөрмөлөр жана даражалар да бир мүчөлөр болушат. Ошондой эле алардын көбөйтүндүсү, сандар менен өзгөрмөлөрдүн көбөйтүндүсү, сандар менен даражалардын көбөйтүндүсү, өзгөрмөлөр менен даражалардын көбөйтүндүсү бизге бир мүчө түшүнүгүн берет. Демек балдар, бул жерде даражалар деп айткан, бул даражалар түшүнүгү натуралдык көрсөткүчү бар даражалар деп түшүнүшүңөр керек. Демек, бир мүчө бул ушул үч чоңдуктун арасындагы көбөйтүү, үч чоңдуктун арасында көбөйтүү амалы аткарылса, анда ал көбөйтүндү бизге бир мүчө түшүнүгүн берет экен. Келгиле, анда биз туюнтмалар менен көргөзүп көрөлү. Маселен, 5x y-тин 4-чү даражасы туюнтмасы бизге бир мүчө болот. Анткени мында 5 санынын жана x өзгөрмөсүнүн жана y-тин 4-чү даражасынын көбөйтүндүсүн көрүп турабыз. Жана бул үчөөсү бири-бирине көбөйтүлүп турат. Ошол себептүү булар бир мүчө болуп эсептелинет. Жана калган мисалдарга аныгыраак болуубуз үчүн мен сандарды жашыл түс менен, өзгөрмөлөрдү кызыл түс менен балдар, даражаларды көк түс менен бергем. Кийинки туюнтмабызда асы минус 3 x-тин квадраты деген туюнтмада бир мүчө болот. Анткени асы өзгөрмөсү менен минус 3 саны жана x-тин квадраты даражалар булар бири-бири менен көбөйтүлүп турат. Андан кийинки 7a минус 0,1 b y-тин 6-чы даражасы деген туюнтма дагы бир мүчө боло алат. Анткени мында 7 жана минус 0,1 сандары, ab өзгөрмөлөрү жана y-тин 6-чы даражасы булар бири-бирине көбөйтүлүп турат. Ошол себептүү бул дагы бир мүчө болот. Жана биз айткандай, сандар жана өзгөрмөлөр дагы, даражалар дагы бир мүчө боло алышат. Ошондой эле алардын көбөйтүндүсү дагы бир мүчөлөр болушат. Маселен, 12с-нын кубу, bs 7-чи даражасы, ошондой эле 0 саны дагы бир мүчө боло алышат. Мында 0 саны бул нөлдүк бир мүчө деп дагы айтып жүрүшөт. Жалпы эле балдар, ушул сыяктуу сандардын, өзгөрмөлөрдүн жана даражалардын бири-бири менен көбөйтүү амалынын аткарылгандагы туюнтмасы бул бир мүчө түшүнүгүн берет дедик. Бул чоңдуктардын бири-бирине көбөйтүлүп жазылган туюнтманы көрүп турасыңар. Демек, бул дагы бир мүчө болот. Ал эми балдар, бир мүчөнү биз ушул чоңдуктардын бири-бири менен болгон көбөйтүүсү деп айттык. Ал эми ошол чоңдуктардын көбөйтүүнүн топтоштуруу жана орун алмаштыруу касиеттеринин негизинде жөнөкөйлөтүп алсак, анда бир мүчөнүн төмөндөгүдөй түрүнө ээ болобуз. Ал түрү бизге стандарттуу түрү деп аталат. Демек, бир мүчө бизге берилди. Бул бир мүчө 2x-тин кубу a-нын квадраты минус 3x-тин квадраты s деген бир мүчө болсун. Эми биз ушул бир мүчөнү көбөйтүүнүн орун алмаштыруу, топтоштуруу касиеттеринин негизинде жөнөкөйлөтөлү. Ал үчүн ушул бир мүчөнүн элементтери болгон 2 жана минус 3 сандарынын бири-бирине көбөйтүү түрүндө, же болбосо буларды орун алмаштыруунун негизинде жазып көрөлү. Жана ошондой эле бул жерде даражаларды дагы орун алмаштыруу түрүндө жазып көрөлү. Жана мен төмөндөгүдөй жазылышка ээ болдум. Мында бул жерде 2 санын минус 3 санына көбөйткөндө минус 6 саны
келип чыгат. Ал эми негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежесинин негизинде x-тин кубу даражасын x-тин квадраты даражасына көбөйтсөк, анда x-тин 5 даражасына ээ болом. Демек алынган маанилерди жаза турган болсом, анда -6 a-нын квадраты с x-тин 5 даражасы деген бир мүчөгө ээ болдум. Демек берилген бир мүчө 2x-тин кубу a-нын квадраты -3 x-тин квадраты с деген бир мүчө болчу. Жана мен бул бир мүчөнү көбөйтүүнүн орун алмаштыруу жана топтоштуруу касиеттеринин негизинде жөнөкөйлөттүм. Жана жөнөкөйлөтүүнүн негизинде мен -6 a-нын квадраты с x-тин 5 даражасы деген бир мүчөгө ээ болдум. Жана бул жөнөкөйлөтүүдөн алынган бир мүчө бизге стандарттуу түрдөгү бир мүчөнү берет. Демек стандарттуу түрдөгү бир мүчө бул ошол берилген бир мүчөнү жөнөкөйлөтүп, жана ушунун негизинде дагы ал стандарттуу деген атка ээ болгон. Бир мүчө стандарттуу түрдө болуусунун төмөндөгүдөй шарттары бар. Биринчи орунда сандык көбөйтүүчү жайланышы керек. Стандарттуу түрдөгү бир мүчөдө ал биринчи көбөйтүүчүсү бул сан болуусу кажет. Ошондой эле мынакей биздин стандарттуу түрдөгү бир мүчөбүздө мынакей биринчи орунда турган сан көбөйтүүчүбүз бул -6. Демек бул биринчи орунда турганын көрүп турабыз. Ошондой эле өзгөрмөлөр, даражалар алфавиттик тартипте жайланышы керек. Албетте алфавиттик тартипте бул латын тамгасынын негизинде. Демек биздин стандарттуу түрдөгү бир мүчөбүздө мынакей a, андан кийин с, андан кийин x, мына ушул сыяктуу даражалардын алфавиттик тартипте жайланышканын көрүп турабыз. Жана ошондой эле стандарттуу түрдөгү бир мүчө болуусунун негизги үчүнчү шарты бул негиздери бирдей өзгөрмөлөрдүн даражалардын болбоосу шартталат. Анда эмесе балдар, биз кийинки бир мисалды карайлы. Бул мисалда 0,5 a-нын квадраты b с-нын 5 даражасы a-нын 4 даражасы деген бир мүчөнү көрүп турабыз. Жана бул бир мүчө стандарттуу түрдөбү же түрдө эмеспи карап көрөлү. Демек мунун биринчи орундагы көбөйтүүчүсү бул сан болуп турат. Демек биринчи шарт аткарылды. Ал эми бул 0,5. Ошондой эле экинчи шартыбыз бул өзгөрмөлөрдүн жана даражалардын тартиптери алфавиттик тартипте жайланышы керек эле. Демек бул жерде андай түрдө эмес экенин көрүп турабыз. Жана ошондой эле үчүнчү шартта өзгөрмөлөрдүн жана даражалардын негиздери бирдей болбогон шарт камтылышы керек. Демек бул жерде көрүп турганыңардай a-нын квадраты жана a-нын 4 даражасы деген ушул бир мүчөдө камтылып турат. Демек булар стандарттуу түрдөгү эмес. Эми келгиле ушул бир мүчөнү биз стандарттуу түргө алып келели. Ал үчүн ушул бир мүчөнү жөнөкөйлөтөбүз. Мында a-нын квадраты жана a-нын 4 даражасы даражаларын бири-бирине көбөйтүп жазабыз. Орун алмаштырып жаза турган болсок, жана бул жерде a-нын квадраты жана a-нын 4 даражасы даражалардын көбөйтүндүсү бизге a-нын 6 даражасын берет. Жана жыйынтыгында 0,5 a-нын 6 даражасы b с-нын 5 даражасы деген бир мүчөгө ээ болдук. Демек балдар, биз берилген бир мүчө бул 0,5 a-нын квадраты b с-нын 5 даражасы a-нын 4 даражасы. Ал эми стандарттуу түрдөгү бир мүчөбүз бул ушул бир мүчөнү жөнөкөйлөтүлгөндөн кийинки бир мүчөбүз болуп эсептелинет. Бул 0,5 a-нын 6 даражасы b с-нын 5 даражасы. Ошондой эле балдар, бир мүчөнүн төмөндөгүдөй элементтери бар. Булар бир мүчөнүн коэффициенти жана анын даражасы. А дегенде стандарттуу түрдөгү жазылган бир мүчөнүн сан көбөйтүүчүсү ал бир мүчөнүн коэффициенти деп аталат. Ошондой эле бир мүчөнүн бардык өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көрсөткүчтөрүнүн суммасы ал бир мүчөнүн даражасы деп аталат. Эгер бир мүчөдө өзгөрмөлөр жок болсо, анда анын даражасын 0-гө барабар деп эсептейбиз. Келгиле ушул аныктаманы биз туюнтмалар менен берип көрөлү. Демек бизге 3a-нын 4 даражасы x, y-тин квадраты деген бир мүчө берилсин. Бул бир мүчө стандарттуу түрдө экендигин байкасак болот.
Ал эми аныктаманын негизинде стандарттуу түрдөгү бир мүчөнүн сан көбөйтүүчүсү ал бир мүчөнүн коэффициенти деп аталат дедик. Демек, бул бир мүчөнүн коэффициенти 3 саны экен. Андан кийинки төмөндөгүдөй бир мүчөнү карап көрөлү. Минус n'дин квадраты. Бул бир мүчөнүн коэффициентин таап көрөлүчү. Албетте бул жерде n'дин астында 1 деген сан бар экенин жакшы билебиз жана ал жазылбай калат. Ошол себептүү жана анын n'дин астында минус деген белги бар. Демек, минус n'дин квадраты бир мүчөсүнүн коэффициенти минус 1. Ошондой эле 102 бир мүчөсүн алып көрөлү. Жана бул бир мүчөнүн коэффициенти өзү болот. Демек, 102 бир мүчөсүнүн коэффициенти 102ге барабар. Жана ошондой эле бир мүчөнүн даражасын айта кеттик. Демек, бир мүчөдөгү өзгөрмөлөрдүн даражаларынын көрсөткүчтөрүнүн суммасы ал бир мүчөнүн даражасы деп аталат. Демек, биринчи бир мүчөбүздө 3a'нын 4-чү даражасы x y-тын квадраты даражасын таап көрөлү. Ал үчүн ушул бир мүчөгө кирген өзгөрмөлөрдүн жана даражалардын көрсөткүчтөрүнүн суммасын табышыбыз керек. Жана бул жерде x'тын даражасы 1 экендиги белгилүү. Демек, a'нын 4-чү даражасынын даража көрсөткүчү 4, x'тын даража көрсөткүчү 1, y-тын даража көрсөткүчү 2. Жана алардын суммасы бизге 7 деген санга барабар. Демек, биринчи бир мүчөбүздүн даражасы 7. Ал эми экинчи минус n'дин квадраты бир мүчөсүнүн даражасы 2 экендигин көрүнүп турат. Ал эми үчүнчү 102 бир мүчөсүнүн даражасы бул 0га барабар. Анткени эгерде бир мүчөдө өзгөрмө же даража көрсөтүлбөсө, анда ал бир мүчөнүн даражасы 0га барабар деп айттык. Эми келгиле балдар, биз бир мүчөлөрдү көбөйтүүнү карап көрөлү. Бир мүчөлөрдү көбөйтүүдө негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн жана сандарды бири-бирине көбөйтүүнүн эрежелерин пайдаланабыз. Анда эмесе бизге минус 4 a'нын квадраты b'нын 7-чи даражасы с деген бир мүчө берилсин. Ушул бир мүчөнү биз 2a санынын 6-чы даражасы, s'нын 5-чи даражасы болгон бир мүчөгө көбөйтүп көрөлү. Жана бул бир мүчөлөрдү көбөйтүүдө негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүнүн эрежесин жана сандарды бири-бирине көбөйтүү эрежелерин пайдаланабыз. А дегенде бул эки бир мүчөнүн коэффициенттерин бири-бирине көбөйтүп жазабыз. Жана ошондой эле кийинки a'нын квадраты жана a'нын 6-чы даражасы даражаларын бири-бирине көбөйтүп жазабыз. Анткени алардын негиздери бирдей. Андан кийинки бир мүчөнүн элементи болгон b'нын 7-чи даражасына экинчи бир мүчөнүн b өзгөрмөсүнө көбөйтүп жазабыз. Жана бул жерде экинчи бир мүчөдө b өзгөрмөсү жок, ошол себептен b'нын 7-чи даражасын өзүн жазабыз. Ал эми кийинки s бир мүчөдөгү s өзгөрмөсү менен экинчи бир мүчөдөгү s'нын 5-чи даражасы менен аларды көбөйтүп жазабыз. Жана жазуудан кийин мында минус 4 санын 2ге көбөйткөн көбөйтүндүсү минус 8 экендиги белгилүү. Жана a'нын квадраты a'нын 6-чы даражасына көбөйткөн көбөйтүндүсү a'нын 8-чи даражасына барабар. Ошондой эле s'нын 5-чи даражасына көбөйткөн көбөйтүндүсү s'нын 6-чы даражасына барабар. Алынган маанилерди жаза турган болсок, анда минус 8 a'нын 8-чи даражасы, b'нын 7-чи даражасы, s'нын 6-чы даражасы деген бир мүчөгө ээ болобуз. Демек балдар, биз минус 4 a'нын квадраты b'нын 7-чи даражасы с бир мүчөсүн 2 a'нын 6-чы даражасы s'нын 5-чи даражасы болгон бир мүчөсүнө болгон көбөйтүндүсү бизге минус 8 a'нын 8-чи даражасы, b'нын 7-чи даражасы, s'нын 6-чы даражасы деген бир мүчөсүнө ээ болдук. Анда эмесе бир мүчөнү даражага көтөрүүнү карап көрөлү. Бизге минус 3 a'нын 4-чү даражасы b'нын квадраты с деген бир мүчө берилсин. Ушул бир мүчөнү биз кубка көтөрүп көрөлү. Же болбосо 3-чү даражага көтөрөлү. Албетте бул даражага көтөрүүдө даражаны даражага көтөрүү жана санды даражага көтөрүү эрежелерин эске алабыз.
bir мүчөнүн ар бир элементин кубка көтөрөбүз. Минус 3-тün кубу. Экинчи элементи A'нын 4-чү даражасын кубка көтөрөбүз. Ошондой эле B'нын квадратын кубка көтөрөбүз. Жана C'ны кубка көтөрө турган болсок, анда мен төмөндөгүдөй жыйынтык алдым. Жана бул жерде минус 3-тün кубу минус 27, A'нын 4-чү даражасынын кубу A'нын 12-чи даражасы, ал эми B'нын квадратынын кубу бул B'нын 6-чы даражасына, жана C'нын кубу C'нын кубуна барабар экендигин биз даражаны даражага көтөрүүнүн эрежесинен жана санды даражага көтөрүүнүн эрежесинен биз аныктасак болот. Эми алынган жыйынтыктарды жаза турган болсок, минус 27 A'нын 12-чи даражасы, B'нын 6-чы даражасы жана C'нын кубу деген bir мүчөгө ээ болдук. Демек балдар, биз минус 3 A'нын 4-чү даражасын B'нын квадраты C bir мүчөсүнүн кубка көтөргөндө минус 27 A'нын 12-чи даражасы, B'нын 6-чы даражасы, C'нын кубу деген bir мүчөгө ээ болдук. Анда мен ушул бүгүнкү темадагы маалыматтардын негизинде төмөндөгүдөй суроолорго жооп бергиле. Төмөнкү туютмалардын ичинен bir мүчө эмес туютманы тапкыла. Биринчи туютмабыз минус 3,2 A'нын кубу B'нын 4-чү даражасы. Экинчи туютмабыз 5 минус xy-тын квадраты. Үчүнчү туютмабыз минус 0,5. Төртүнчү туютмабыз A минус B. Демек балдар, ушул 4 туютманын ичинен силер bir мүчө эмес туютманы табышыңар керек. Анда эмесе жооптордун варианттарын айтайын. Биринчи вариант A туютмасы bir мүчө эмес болушу мүмкүн. Экинчи вариант B туютмасы bir мүчө эмес болушу мүмкүн. Үчүнчү варианты V туютмасы bir мүчө эмес болушу мүмкүн. Жана төртүнчү G туютмасы bir мүчө эмес болуусу мүмкүн. Анда эмесе ушул 4 жооптордун варианттарынын ичинен силер туура жообун тандагыла. Жана мен айткан жооп менен салыштыргыла. Анда эмесе мен жоопту айта берейин. Бул 4-чү жооп туура. Келгиле ушул жоопту биз бышыктап көрөлү. Биринчи туютмабыз. Бул жерде минус 3,2 санынын жана A'нын кубу B'нын 4-чү даражасы даражалардын булардын көбөйтүндү түрүндө жазылгандыгын көрүп турабыз. Демек бул bir мүчө боло алат. Экинчи туютмабызда бул жерде 5 санынын минус xy-тын квадраты деген даражага көбөйтүлүп турганын көрүп турабыз. Демек бул дагы bir мүчө боло алат. Ал эми үчүнчү туютмабызда минус 0,5 деген санды көрүп турабыз. Демек сандар дагы булар bir мүчө боло алат дедик. Демек бул дагы bir мүчө боло алат. Ал эми төртүнчү туютмабыз бул бизге bir мүчө боло албайт. Анткени A жана B өзгөрмөлөрдүн айырмасын көрүп турабыз. Ал эми bir мүчө болуш үчүн алар бири-бирине көбөйтүлүп туруусу керек эле. Анда эмесе экинчи суроону карап көргүлө. Төмөнкү bir мүчөнүн коэффициенти жана даражасы канчага барабар? Демек экрандан силер стандарттуу түрдө берилген bir мүчөнү көрүп турасыңар. Бул bir мүчөнүн коэффициентин жана даражасын табышыңар керек. Анда эмесе жооптордун варианттарын айтайын. Биринчи вариант. Бул bir мүчөнүн коэффициентин минус 0,5, даражасы 8. Экинчи вариант. Коэффициентин минус 0,5, даражасы 7. Үчүнчү вариант. Коэффициенти минус 0,5, даражасы 9. Төртүнчү вариант. Коэффициенти минус 0,5, даражасы 6. Жана ушул 4 варианттын ичинен өзүңөр туура деп аныктаган жоопту тандагыла. Анда эмесе мен туура жоопту айтайын. Бул үчүнчү жооп туура болчу. Башкача айтканда, бул берилген bir мүчөнүн коэффициенти минус 0,5, даражасы 9. Келгиле анда кандайча аныктадык көргөзөлү. Биз айттык, стандарттуу түрдө берилген bir мүчөнүн сан көбөйтүүсү бул ал bir мүчөнүн коэффициенти деп аталат дедик. Демек, мында сан көбөйтүүсү мында минус 0,5 экенин көрүп турабыз. Демек, коэффициенти минус 0,5. Ал эми бул bir мүчөнүн даражасы деген өзгөрмөлөрдүн жана даражалардын көрсөткүчтөрүнүн суммасы бул bir мүчөнүн даражасы
деген түшүнүк алып келет. Анда эмесе бул бирмичөнүн өзгөрмөлөрүнүн жана даражаларынын көрсөткүчтөрүнүн суммасын табалы. Мында m жана n өзгөрмөлөрүнүн даражалары 1 экендигин жакшы билебиз. Жана булардын көрсөткүчтөрүнүн суммасын таба турган болсок, ал 9га барабар. Демек, бул берилген бирмичөнүн даражасы 9. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда бирмичө жана анын стандарттуу түрү деген тема менен тааныштык жана бирмичөлөрдү көбөйтүү жана аларды даражага көтөрүүнү карадык. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.